Урматтуу мусулман бир тууганым, ислам дининде жаңы жылды майрамдоо мүмкүнбү? Жок, мүмкүн эмес. Себеби Аллах жана анын элчиси мындай майрамдардан мусулмандарды катуу кайтарган. Бул майрамда Куран сүннөткө анық каршы келген көптөгөн ширктер, бидааттар жана харам нерселер бар. Биринчи, бул мусулмандардын майрамы эмес. Анас бин Малик Аллах андан ыраазы болсун айтат: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам Меккеде Медина шаарына хижра кылып келгенде, Медина элинин ойноп майрамдай турган эки күнү бар эле. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам бул эмне болгон күн деп сураганда, алар жахилия доорунда ушул эки күндү майрамдачу элек деп жооп бергенде, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам бул эки күндү таштагыла. Аллах Таала силерге андан да жакшы болгон курман айт менен орозо айтты майрам кылып берди деди. Абу Дауд 1134. Ал эми жаңы жыл мусулмандардын майрамы эмес. Бул майрамда Аллахка ширк кылынат. Себеби жаш балдар Аллахтан үмүт кылгандын ордуна бул күнү үмүт тилектерди Аяз Атадан сурашат. Бул адамды ыймансыз кылып динден чыгара турган чоң ширк. Абдуллах ибн Масудтан Аллах андан разы болсун рываят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам мындай деп айтты: кимде ким Аллахтан башкага дуа тилек кылып өлсө, ал тозокко кирет. Бухари 4497. Үчүнчү, Каабаны айланган сыяктуу балатыны таваф кылуу айлануу арам иш. Себеби исламда Кааба гана таваф кылынат. Буга далил Аллах Таала Куранда Каабаны таваф кылгыла деген. Хадж сүрөсү 29 аят. Төртүнчү, жаңы жылга кеткен акчанын бардыгы ысырап. Ал эми ысырапкордуктун бардыгы арам. Аллах Куранда мындай дейт: жегиле ичкиле, бирок ысырап кылбагыла. Аллах ысырап кылуучуларды жакшы көрбөйт. Куран Ароф сүрөсү 31 аят. Бешинчи, бул майрам жаш балдарды алдап, аларды жалган жомоктор менен тарбиялап, таза табиятын бузуп, Аллахтан алыстатат. Абдуллах ибн Масуд Аллах андан разы болсун рываят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам айтты: жалган айтуудан сактангыла. Себеби жалган айтуу күнөө, ал эми күнөө тозокко алып барат. Муслим 2607. Алтынчы, бул майрамда Аллах харам кылган ар түрдүү спирт ичимдиктеринин ичилүүсү. Абдуллах ибн Умар рываят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай деп айтты: бардык мас кылуучу ичимдиктер арам. Муслим 2003. Жетинчи, аял эркек аралашып, натыйжада зына кылууга жол ачылып, зынакорлуктун айынан жаш кыздарыбыздын айыры төгүлөт. Аллах Таала Куранда зынага жакындабагыла, себеби ал бузукулук жана эң жаман жол деди. Исра сүрөсү 32 аят. Жаңы жыл күнү зынага өтө көп жолдор ачылат. 8. Мусулмандар бул майрамды майрамдап башка дин ээлерине окшошот. Ал эми исламда мусулмандар башка дин ээлерине окшошуудан катуу кайтарылган. Абдуллах ибн Умардан Аллах андан разы болсун рываят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам айтты: кимде ким кайсы бир коомго окшошсо, ал ошолордон. Абу Дауд 4031. 9. Бул майрам мусулмандын баласын Аллахка эмес, жомок болгон Аяз Атага дуа кылууну үйрөтөт. Аллах Таала Куранда мындай деп айтат: мага гана дуа кылгыла, мен силердин дуаңарга жооп берем. Ал эми мага дуа кылуудан текеберленгендер тозокко кор болгон абалда киришет. Куран Гофер сүрөсү 60 аят. 10. Бул күнү динге каршы келген ар кандай шан шөөкөттөр, Аллах жек көргөн оюн зооктор уюштурулуп, адамдар шайтандын азырыктарына ээрчишет. Аллах Таала Куранда шайтандын чакырган жолдоруна ээрчибегиле, себеби ал силерге аннык душман. Шайтан силерди күнөөгө жана арам жолдорго буйруйт. Куран Бакара сүрөсү 168 аят. 11. Жаңы жылга арналып чыгарылган салюттарды, арчаларды жана майрамга тиешелүү нерселерди сатуу жана сатып алуу арам.
Аллах Таала Куранда бири-бириңерге күнөө иштерде жана душмандыкта жардам бербегиле деген. Куран Маида сүрөсү 2-аят. 12. Бул күнү мусулмандар көңүл ачып, сүйүнүп майрамдай турган күн эмес. Тескерисинче, ушул түнү Аллахтан кечирим сурап, көз жаш төккөн абалда дуа кыла турган түн. Себеби бул түнү эң чоң кечирилбеген ширктен баштап, бидааттар, Аллах жек көргөн зына кылуу, арак ичүү, адамдардын өлүмү, ысырапкорчулук жана башка көптөгөн арам иштер болот. Аллах Таала Куранда силердин башыңарга жеткен баардык бале өз колуңар менен кылган күнөө себептүү келет деген. Ошондуктан элибизге келип жаткан баардык балелер ушундай майрамдарды майрамдагандан келип чыгат. О Аллахка ыйман келтирген мусулман, Аллахтан корккун, өзүңдү жана үй бүлөңдү ушундай арам майрамдардан сактагын.